أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Урматтуу жамаат, араңыздардан ушул бирөөлөр сураган экен. Ошол суроосу Рагаиб кечеси, Ми'рач кечеси, Мавлид кечеси, Кадыр кечеси, Бараат кечеси деген эмне кээ бир китептерде окуп калдым. Бул кечелерде кандай амалдар кылынат? Кээ бирлер бидат жаман деп атат, кээ бирлер жакшы деп атат. Башым айланып калды. Ушуга кандай бир ачыктоо кылып, бир жол көргөзүп койсоңуз деген экен. Ошого колубуздан келишинче бир ачыктоо киргизип, түшүндүрүп койгонго аракет кылалык. Рагаиб кечеси, мисалы үчүн, Ражаб айынын 1-жума кечесинде боло турган кече. Бул кече риваяттарда айтылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын энеси, апасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды боюнда болгонуну билген кече деп айтылынат да. Рагаиб дегени Аллах Таала тарабынан өтө эбегейсиз зор жакшылыктар, берекелер берилген дегенди түшүндүрөт. Анан Ми'рач кечеси ошол эле Ражаб айынын 27 кечесинде боло турган ыйык кечелерден. Анан Мавлид кечеси бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жарык дүйнөгө келген кече, Рабиул Аввал айынын 12-си болот. Кадыр кечеси билесиздер Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнүн жуп эмес так кечелеринде боло турган кече болот. Анан Бараат кечеси Шабан айында боло турган, Нисфу Шабан деп айтылынат. Шабан айынын 14-15-ине өтүп аткан кече болот. Демек, ислам шариятында 5 мындай ибадат менен жандандырып, өзгөчө маани берип, жакшы амалдар менен өткөрө турган илгертеден аулиялар, айрыкча сопучулук жолуну кармап, Аллахтын өкүмүнө бекем болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүнө бекем болуп, малыны, жаныны, убактысыны, бүтүн өмүрүнү эл жердин, мусулмандардын кызматына арнап койгон, ушундай Аллах сүйгөн пенделер аткарып келген жакшы амалдар бар. Мына ошол кечелерде алар өзгөчө маани берип өткөрүп келишкен да. Демек, бул кечелерде амал кылуу бул сооптуу иштер болот да. Сооптуу иштер болот. Бунун негизги өзөгү каяктан келип чыккан десе, ошол риваяттарда келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала Жабраил периште аркылуу мурунку коомдордун жашаган өмүрү, кылган амалы жөнүндө кабар берет да. Мисалы үчүн, Жабраил периште келип айтат пайгамбарыбызга, мурунку коомдор 1000 жыл жашаган, алар мондай амал кылган дегенде, пайгамбарыбыз айтат да, алар көп жыл, узун жылдар бою жашады, демек алардын ала турган сообу да өтө көп болсо керек, даражасы дагы кыяматтын күнүндө бийик болсо керек деп, пайгамбарыбыз алардын кылган амалына суктанып, алардын ала турган даражасына суктанып, кана эми мага, менин үммөтүмө да ошондой бир сооптуу мүмкүнчүлүктөр берилсе деп мындай эңсейт да. Ого мисал катары айта турган болсок, мына Шамун ал-Гази деген, Шамун деген бир батыр киши болот, 1000 ай бою капырлар менен күрөшөт, баягы Кадыр түнгө байланыштуу болгон. Кадыр түн кайсы себептен улам 1000 айдан жакшыраак болуп калды деген суроодун айланасында келген жоопка катары ошол окуя айтылынат да. Анан ошол окуядагы айтылгандай, Аллах Таала пайгамбарыбызга айтат да: "О акыркы пайгамбарым, Хабибим Мухаммад Мустафа, сен эч качан кабатыр болбо, кайгырбагын. Сенин үммөтүңө ушундай бир убакытты, ушундай бир берекелүү убакыттарды берип коем. Ошол убакыттарда кимде ким ыктыярдуу түрдө, мажбур түрдө эмес, ыктыярдуу түрдө мындай бир жакшы амалдарды кылса, ал аз гана амал кылуу менен эбегейсиз зор соопторду алат, бийик даражаларга чыгат" деп кабар берет да. Эми ошолордун бирөөсү жанагы эле Шамун ал-Газинин окуясы. Мына ал 1000 ай бою күрөштү, анын кылган мээнетини, анын кылган сооп иштерини
сахабалар укканда ушунчалык бизге да ошондой мүмкүнчүлүк болсо гана деп мындай үмүт кылып калды эле. Аллах Таала Кадыр кечесini берип койду. Кадыр кечесini берди. Кадыр кечеси өзү бир кече. Ким ал кечеде амал кыла турган болсо, 1000 айдан 1000 ай бою ибадат кылды деген соопту алып коет. 1000 айың бул 83 жыл 4 айга тете келет. Мындайча айтканда бир бүгүнкү күндүн узун өмүрүгө тете келет да. Мына ошол мисал бар. Ага окшогон дагы бир нече мисалдар менен эмне бул кечелерде амалды таштап койбош керек. Амалды таштап койбош керек дагы. Эмне колдон келген адам колунан келишинче үйүндө болобу, жекече болобу, же бир достору менен чогулуппу, же бир чогуу окуган адамдары менен чогулуп болобу, үй бүлөсү менен болобу, амал кыла берсин. Кылса сооп ала берет бул. Динибиз тыйбагандан кийин, демек бул тыюу жок болгондон кийин мустахаб амал катары кылсаң сооп бар, кылбасаң күнөө жок дегендей. Ансыз деле биз өтө көп сооп иштерди кылууга муктаж адамдарбыз. Аллах Таала да өз аятында айткан: "Астагфирулlah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين." Кенендиги асман жерлердей болгон бейиштерге жана жараткандын улуу кечиримине шашылгыла силер. Шашылгыла дейт. Ошо шашылуу жакшы амал менен болот, жакшы ниет менен болот, көп сооптуу иштерди кылуу менен болот. Анан ал уиддат лил муттакин, таква болуп көп амал кылгандарга даярдалган деп айтылат. Ошонун сыңарындай биз амал кыла берсек, сооп ала беребиз. Анан бул бидат го, сүннөттө көргөзүлбөгөн го депчи. Эми бул жагынан алып карай турган болсок, албетте чоң улуу аалымдарыбыз жакшы билет. Биздин түшүнүгүбүздө бидат бул эгер экиге бөлүп алып карай турган болсок болот. Бидат хасана, бидат саййа. Жаман бидат бар, жакшы бидат бар да. Жакшы бидаттар кээде өзү бидат болгон менен бидатул важиба да болуп кетет да. Өзү бидат шариятта жок болгон, бирок бүгүнкү күндүн талабына жараша аны кармаш милдет болгонго чейин маселелер бар. Телефон, планшет мисалы үчүн, айдап аткан машинелерибиз, мисалы кийип аткан көп кийимдерибиз бидат эле, бирок булар жок. Булар жашоодун замандын талабына жараша жашообуздун бир бөлүгүнө айланып калган да. Булар менен жашоо жеңил болот. Кызмат, динге мээнет, үй бүлөнү багууда булар көмөкчүл болот. Ошон үчүн булар жакшы бидаттар болот. Жаман бидат кайсыл десе, же динибизде пайдасы жок, же дүйнөбүзгө пайдасы жок, же адам баласынын акыл эсин өнүктүрбөйт, өстүрбөйт, же бир физикалык жактан бир пайдасы жок, эч кандай материалдык жактан, руханий жактан пайдасы жок нерселер. Булар бардыгы бидат сайя, жаман бидат болот. Алардан сактаныш керек. Бирок жакшы бидаттар динибиз тыюу салбагандан кийин ибадат болобу, амал болобу, же кандайдыр бир маселелер болот, аны аткарууда эч кандай зыян жок, иншалла. Ошондуктан Рагаиб кечесиге туш келесизби, Ми'рач кечесинде туш келесизби, Мавлид кечесинде туш келесизби, Кадыр кечесинде туш келесизби, Бараат кечесинде туш келесизби, ошолордо колуңуздан келген амалды кыла бериңиз. Садака берип коюңуз, 2 ракат намаз окуп коюңуз, жакшы бирөөнүн акыбалын сурап коюңуз. Мисалы күндүздөрү орозо кармап коюңуз. Ансыз деле биз мына азыркы учурда биз кыш мезгилинде турабыз. Кыш мезгили бул мусулмандарга сезон болот. Ошого уктап, уйкуну бышырып алып туруп, түн бир окумда туруп, түнкү амалдарды кылсак болот. Мына ушундай сооптуу мезгилдер келгенде Аллах Тааладан бизге берилген тирүүлүктө жашоо бар экен жашайлы, тирүүлүк бар экен амал кылайлы дегендей амалдарды кылып, акыретке соопту топтой беришибиз керек болот. Аллах субханаху ва таала туура жолдон адаштырбасын. Ушундай мүмкүнчүлүк берилгенде нары бери ойлонуп отурбастан, улуу авлиялар бул амалдарды кылган экен деп ээрчип амалды кыла бериш керек. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.